Бүгүнкү күндө калк үчүн электр энергиясынын тарифи 77 тыйынды түзөт. Ал эми аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө баа 50 тыйын. Андан түшкөн каражат электр тармактарын трансформаторлорду алмаштырууга жана энергетиктерге акы төлөөгө жумшалат. 125 мегавольт амперлик автотрансформатор Ош шаарында узловая көмөк жордонунда 250 мегавольт амперлик автотрансформаторго алмашылды. Бишкекте Аларча көмөк жордонунда ошондой эле 200 мегавольт амперлик автотрансформаторду 250 мегавольт кубаттуулуктагы автотрансформаторго алмаштык. Андан сырткары былтыркы жылы биз 41.800 изолятор алмаштык аба чуалгыларында. Энергетика тармагы бүгүнкү күнгө чейин тынымсыз иштеп келе жатат. Тарифтер өздүк наркка таптакыр туура келбейт. Мындан улам президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына май айынан баштап тарифти 77 тыйындан 1 сомго чейин көтөрүү зарылдыгын жарыялаган. Урматтуу кыргызстандыктар, энергетика тармагы боюнча маалымат берүүнү туура көрдүм. Союз мезгилинде электр энергиясын өндүрүү өзүбүздөн ашып, кошуна өлкөлөргө экспорттачубуз. Эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы ГЭС курулбаптыр. Элдин саны дээрлик 1,5 эсеге өсүптүрбүз. Курулуштардын саны дагы эселеп өсүптүр. Ал эми электр энергияны колдонуу 1991 жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиардтын тегерегинде болууда. Чоң кубаттуулуктагы трансформаторлор, жогорку чыңалуудагы аба чубалгылары да жаңыланган эмес. Электр жабдыктардын эскирүүсү дээрлик 80%дан жогору. Ошол электр жабдыктары Союз мезгилинде курулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келүүдө. Ансы аз келгенсип, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзөт. Так кесе айтсам, энергетика тармагыбыз чалажан болуп калган. Акыркы 15 жылдан бери кыш мезгилинде өзүбүздөн чыккан электр энергия жетпей, кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сомдун тегерегинде импорт кылып сатып алып келебиз. Аны элге 77 тыйындан беребиз. Андан тышкары аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 50 тыйындан, тоолуу жана алыскы барууга кыйын болгон аймактарга 77 тыйындан лимитсиз берилип, ортодогу айырма баягы эле энергетика тармагынын 137 миллиард карызынын үстүнө карыз болуп кошулуп келет. Былтыр биз тарифтерди кандай кылдык? Тоо кен казган тармактарга 5 сом 4 тыйын, мамлекеттик жана орто ишканаларга 3 сом 40 тыйын, ал эми элге 77 тыйындан калтырдык. Ушундай жол менен энергетика тармагынын карызын өстүрбөй кармап туралы деген аракет болуп жатат. Келечекте карызды толук жабабыз. Энергетика тармагы мамлекеттик кышта дагы толук кандуу өзүбүздүн электр энергиябыз менен тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Ал үчүн ушу тапта 50ге жакын орто жана кичи ГЭСтер курулуп, камбарата бир ГЭСин курууга даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Чыны менен энергетиканын абалы мындай жакшы эмес, жумшартып айтканда жакшы эмес абалда болуп атпайбы. Биринчиден генерация жетпей атат. Генерация жетпеген мына азыр көрүп атабыз. Анча-мынча эле суук болду эле электр энергиясы жетпей калып атат. Кыргызстан акыркы 15 жылдан бери кыш мезгилинде коңшу өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сомдон импорттойт. Ошол эле учурда энергетика тармагындагы карыз 137 миллиард сомду түзөт. Бул маселени чечмейинче энергетика маселе оор боюнча кала берет. Анан жабдыктарды алмаштырышыбыз керек. Жана айтпадымбы, 50, 60, 70, 80% эскирди баары куштардын энергеттердин. Аларды акырдан үмүттөсөк болбойт. Ал үчүн акча финансы керек. Финансын эми чындыгында эле могу жакшы өлкөбүздө жүрүп жатат. Мына мугалимдерге, врачтарга, тиги башка мамлекеттик ишмерлерге жана зарплатасын көтөрүп атат чындыгында эле. Анан могу энергетика жумшай турган акчаны алардан алып бере албайсың да. Ошон үчүн могу тарифти кичине көтөрбөсө болбойт. Өлкөнү энергетикалык кризистен чыгарууга ГЭСтерди куруу өбүлгө түзөт. Бүгүнкү күндө республика боюнча 50 орто жана чакан гидроэлектростанциялар курулууда. Ошондой эле Камбарата ГЭС 1 масштабтуу долбоору ишке ашырылууда. Бул энергияга көз карандысыздыкка, чоң экономикалык өсүшкө ээ болот. Энергетиканы туура түшүнүп, тууру мамиле кылмайынча бул эч өзгөрүлбөйт. Могу кыйкырык өкүрүктү токтотуш керек, туура түшүнүшүбүз керек. Садыр Жапаров бул жагынан туура түшүнүп атат. Ал кишинин принципиальный жанакы чечими деп атпайсыңар. Аны колдойбуз. Тарифти аздан болсо көтөрүш керек. Баягы бирөө суроо менен айтты, 23 копейки не решает проблему. Не решает деткен баарын бир жылда могу
баягы ескилиги жеткен жабдыктарды алмаштыра албайбыз да. Акырдан эң жок дегенде биринчи эртең бузулуп калат дегендерди алмаштырып жакшы абалга келишибиз мүмкүн. 90-жылдардын башында Кыргызстандын калкы 3 миллионго жакын адамды түзсө, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 2 эсеге көбөйдү. Демек, электр энергиясын керектөө дагы жылдан жылга 5-7% көбөйүүдө. Алдыдагы жылдарда өлкө энергетика тармагын модернизациялап, кайрадан көз карандысыз болот. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.